Ассаламу алейкум достор. Жаноме өзінің производствосына өндірушін дагы өндіріп атат. Бұл японский фирманың машинкасы, білесіздер өзіңіздер. Fashion Green деген модели, бұл жашыл түстөгісі. Ушунун 3 кулактуу Fashion Blue, Fashion Grey деген варианттарындагын силерге көрсөтүп бергенбиз. Бул 17 000 сом, баасын дароо эле айтайын, 15 түрдүү тигет. 15 түрдүү шов, прямой строчка, зигзаг, решеточный шовтор, аверлочный шовтор, полуавтоматический петля, то есть 3 операция менен петля тигет. Ушул машинканы Кыргызстан боюнча доставкада кылып беребиз. Мунун салмагы где-то 7-8 килограмм тегерегинде чыгат, 6-7 килограмм тегерегинде. Материал тандабайт, калың жука, бардык материалдарды тигет. Кимдерге ушундай машинка керек болсо, мунун өзгөчөлүгү, рабочий зонасы широкийраак болот, обычный. То есть 15-15, 13-88 деген модельдерге караганда кичине широкийраак болот. Баасы 17 000 сом, Кыргызстан боюнча доставка акысыз. Кандай тигет, кандай тигиштери бар, мен силерге дагы көрсөтүп берем азыр. Мынакей достор, бул челночный устройство горизонтальный, ичи полный металлический болот. Качествосунан ойлонбосоңуздар болот. Биз 2 жылга гарантия беребиз. Шпульканы бияка саласыз. Так, кичине түрүп коесуз бияка. Түргөндөн кийин буну отключать этип коюш керек. Анткени муну бияка тартып койсоңуз, бул жагы өчүрөт. Бул жагы иштебей туруп турат. Сиз педалды басканда только моталка иштеп берет. Моталканы подключать эттик. Чыгып кетпесин деп курмалдым. Моталкасы өзүнчө иштеп берет. Качан түрүп бүткөндөн кийин муну бияка ажыратып, муну болсо кошуп коюшуңуздар керек. Ошондо бул жагы иштеп баштайт. Так, челнокту жип саптаганга салабыз астына, челночный устройствоны. Бул жака койгондон кийин все. Жип саптаган өзүнчө кенен видеобуз бар, түшүндүрмө видеосу. Ошону дагы жиберип коебуз эгер кааласаңыз. Так, азыр биз силерге машинканын тигишин биз силерге көрсөтөлү. Бул автоматический жип саптап бере турган функциясы бар өзүндө. Нитка одеватель деп коет. Так, жипти өзү саптап берет. Жанагындай зрениясы начар, жипти ийнеге өткөргөндөн кыйналган апаларыбызга, эжелерибизге эң жакшы варианттар болот. Мына мондай тигиштер тигет. Азыр мен силерге тигиштерин да бир силерге көрсөтүп берейин. Толук видео обзор болгондон кийин шашпай тигиштерин көрсөтүшүбүз керек. Мынакей. Бул жактан положенияны коесуздар. Мына ага коюлуп турат. Бул жакта прямой строчканы көрсөтүп атат. Прямой, сыга койсоңуздар зигзаг, дыга койсоңуздар ушундай пирамида, пульс сыяктуу шовтор чыгарып берет. Эгер могу бурамасында СС-ке койсоңуздар, муну астындагы шовтор чыгарат. Дыга койсоңуздар решетка, сыга койсоңуздар калың зигзаг ушундай чыгарып бере берет. Эми тигип көрсөтүп берейин да. Бул скорость управлениясы только педальдан болот туугандар. Педалды эгерде катуу бассаңыз, бат тигет. 700-800 оборот менен тигип берет. Тигиштери аябай жакшы. Бул азыр майда шак кылып тигип атат. Эгерде шак майда болот болсо, мына муну 3,5га же 4га жылдырып койсоңуздар, чоң жакшы шактарды чыгарып берет. Мисалы үчүн, эми ушуну эле башка положенияга койчу, муну эле жылдыра бересиздер. А менен В бизде прямой строчка, Сга койсок зигзаг чыгыш керек азыр. Зигзаг чыкты, бирок бизде чоң атталган зигзаг болуп калды. Сиз зигзагга койгон учурда муну майда кылып коесуз, шакты 1,5га же 1ге коюп койсоңуз. Мына ушундай болгон майда сонун болгон зигзагдарды тигип берет. Калың материалдарды тиге берет туугандар. Мисалы үчүн калыңыраак кылып тигип көрсө берейин. Мынакей. Дга койсоңуздар, Дда мондай шов чыгыш керек. Пирамида зигзаг деп коет муну. Ушундай шовторду чыгарып бере берет. Эге коеюн, пульс сыяктуу шов чыгарат. Мынакей туугандар, пульс сыяктуу шов чыгарып атат. Муну дагы да майдалатсаңыздар, мындан да майда кылып сонун шов чыгарып берет. Мынакей туугандар. Көрүңүздөрбү, өтө сонун. Коздоп койгонго, бирдемкелердин четтерин коздоп тигип койгонго аябай жакшы вариант. Мисалы, муну СС-ке койсок, ушул эле шовтордун экинчи вариантын чыгарып баштайт. Э деле турат. СС-ке койсоңуз, мондай пульс сыяктуу эмес, башкача шов чыгарат. Буларды биз аверлочный шовтор деп коебуз. Анткени булар аверлок окшош кылып калың кылып тигип, быштып кетет. Материалдарынчы. Дга койсоңуздар, азыр жанагындай решеточный шов тигет азыр. Мынакей туугандар, решетканы да өтө сонун тигет, көрүнүп атабы силерге. Колдон келишинче силерге жакшы көрүнө турган кылып тартып атабыз. Ушул сыяктуу бардык шовторуну каалагандай эмеге коюп, положение коюп тигсеңиздер болот. Азыр могу аверлочный шовту тигиш керек бизге. Мындай кылып жыга койдук, бул жагы СС тура турат. Мынакей туугандар, аверлочный, решеточный шовтордун бардыгын сонун кылып тигип берет. Бул туугандар машинканын качествосуна биз 2 жылга официальный гарантия жазып беребиз. Аябай жакшы машинка. Кимге керек болсо, сапаттуу жана узак мөөнөткө колдоном деген машинка издеп атсаңыздар, үйгө, майда чүйдө тиккенге ушундай машинканы сунуштайбыз. Бүт бардык жумушуңузду бүтүрөт. Реставрацияга чуркабай каласыз. Кийим кыскартканда, чуркан, муркан андай мындай жыртылган нерселердин баарын өзүңүз эле үйдөн тигип
койсоңуз болот. Убактыңызга да, жашооңузга дагы жардам берет жеңилдешине. Кимге ушундай машинка керек болсо, баасы 17 000 сом. Кыргызстан боюнча жеткирип берүү кызматыбыз бар. Баса туугандар, петляны кандай тигет, аны да бир сыйра көрсөтүп коелу. Петля 3 операция менен, мына биринчи операциясына койдум. Лапкасын салып аласыздар. Лапка педаль түшүрөсүздөр. Муну болсо 0 менен 1 ортосуна коесуз. Всё, биринчи операциясын тигесиз. Тиккенден кийин экинчисине коесуз. Экинчи операция тиккенден кийин 3кө коесуз. Баштаган жериңизге жеткенден кийин кайра эле 2ге 2 менен 4 1 эле тигип коесуз, болду. Баш аягынан закрепка бергенден кийин уже петля даяр болот мынакей. Петляны аябай красивый берет туугандар. Бул дагы бир майдараак кылып тигип берейин. Азыр мына ирик кылып тигди. Туугандар, эгерде муну 0га жакыныраак кылып койсоңуздар, дагы майдараак кылып тигип берет. Биринчи операция коесуз. Сизге керектүү размерге келгенден кийин экинчиге коесуз. 3-4 жолу тиккенден кийин 3кө коесуз. Андан кийин 4 менен 2 кайра башынан аягына закрепка берет. Ушундай кылып петляңызды тигип коет мынакей. Калың, жука, чоң, кичине каалаган размерде петля тиксеңиз болот. Машинка өтө сонун. Мына арт жагында бизден голубой цветтеги жибиз турат, аябай сонун тигип атат. Мунун ортосунда өзүнүн дракол бар, мындай комплектисинде. Ушул дракол менен тешип койсоңуздар эле петля даяр болот. Комплектисинде ийнеси, шпулькалары, лапкалары бар. Полный упаковкадан чыгат ушундай комплектте. Заказ берип жетишип калыңыздар.